Борбор калаада такси кызматы менен алектенгендер арбын. Эми аларды көзөмөлдөө үчүн лицензия берип, ошондой эле видео регистратор менен унаасын камсыздоого түрткөн мыйзам долбоору иштелип чыккан. Эң биринчиден бул деген контроль болот. Ар бир водительдин контролу. Мурун соттолгонбу, соттолгон эмеспи, машинасы, тех состояниясы лайыктуу ушу ишти алып барганга деп ушулардын баарын киргизет. Жана ишмердүүлүгү катталыш керек налогу. Лицензиянын баасы жеке жактарга 500 сом, ал эми юридикалык жактарга 1000 сомду түзөт. Анда айдоочунун стажы 3 жылдан кем эмес болуусу керек. Жашы 21ден өйдө айдоочуларга гана берилет. Унаалар техникалык көзөмөлдөн өтөт. Эгер айдоочу машина алмаштырса, лицензияга өзгөртүүлөр гана киргизилет. Биздин негизи пикирибиз бул лицензияга биз каршы эмеспиз. Лицензия болушуна деле колдоо көргөзөбүз. Себеби өзгүчтөр көрүп атасыздар, азыр көптөгөн кырсыктар катталып атат, аркы берки болуп атат. Канча деген айдоочулар жаңы эле праваны алып алып таксиге чыгып ушундай иштегендер көп болуп атат да. Такси тармагы негизи эле ретке келген жакшы бул. Бирок ошол эле учурда биз суранып атабыз ГОБД тараптан. Ошо эгер лицензия кире турган болчусу, бизге кандайдыр бир шарттар түзүп бериңиздер. Жанагыреке остановочный пункттарда атайын кармандар болсун, атайын жанагы запрещенный знактарда тура тургандай бир знактарды коюп берсин, ошо жерге посадка, высадка болгудай болуп. Жол эрежесин сактабагандыктан катталган кырсыктар аз эмес. Алсак былтыр 7000ге чукул катталып, 700дөн ашык адам каза тапкан. Ал эми 2024-жылдын 1-январынан 17-мартына чейин эле 1173 болуп, 1673 киши ар кандай жаракат алган. Мындан улам лицензия берүүнү туура кадам болот дешет адистер. Анткени айрым такси кызматынын айдоочуларынын жетиштүү тажрыйбасы жок. Негизи эле видеонаблюдение и башка нерселер лицензиялар булар деген ЕС да бар. Жанагы биз 5 өлкөгө кирет эмеспи? ЕС. Ошо 5 өлкөнүн ичинде ошолор баары жазылган. Бул каалайбызбы, каалабайбызбы, видеорегистратор, GPS-тер сөзсүз болуш керек. Эмне дегенде бул көп нерселерди жанагы көп уруш талаштар болот го соттошуп. Ошондуктан камераң, видеонаблюдениең болсо, GPS-иң болсо, башка нерселериң болсо, ошол жерде далил болот. Жыйынга Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Рысалиев, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Жоробеков жана Ички иштер министрлигинин башка кызматкерлери катышты. Иния Тергешева, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.